Урматтуу группалаштар, мына биздин активисттерибиз мындай кутучаларды азыр жасап атышат. Бирөөсү Айсулуу аптеканын алдына коюлат. Бирөөсү базардагы Айыл банктын алдына коюлат. Бирөөсү Караван айылына, бирөөсү жанагы базардагы такси турган жер, городской такси турган жерге коюлат. Сиздерден сураныш, көптөн көп сураныш. Только ушул ящиктерге салыңыздар жардамыңыздарды. Же Элсонго, же Билайнга сим карта кылып, менин номериме салсаңыздар болот. Менин номеримди баарыңыздар билесиздер. Анан тааныбаган адамдарга акча бербеңиздер. Ушундай азыр шылуундар көбөйүп атат шаарыбызда, мошенниктер көбөйүп атат. Биз буларга чара көрөбүз. Үчүнчү ящигибиз базарда городской таксилер турган жерге коюлду. Ушул жерге келип, мында тешик кичинерак экен. Акчаңызды 4 бүктөйсүз. Мынтип салып койсоңуз түшүп калат. Дагы эскертем, жеке колго бербеңиздер. Мына бунун жанында ящикти биз Мадина деген кызга тапшырып аманат кылдык. Бул жардамдар албетте баардыгыбыздын салгандарыбыз шаарыбызга тез жардам мунасы алуу үчүн иштетилет. Мына базардын ортосундагы Айыл банкынын алдына мындай бир кутуча коюлду. Мына биз өзүбүз биринчи баштап берели. Ушул кутучага келесиздер. Антип туруп, мунун тешиги тоголоо экен. Пулуңуздарды тоголоктоо туруп, антип салып коесуздар. Мына жетекчиси мына бул жигит. Биз кызматта, Кудай кааласа. Алып келип, карап, жоопкерчилик өзүбүздө. Болду, машаллах, Алла разы болсун. 10 киши бүгүнкү күндө группа түзүлгөн, ал жерде комиссия болду. Андан сырткары бизде волонтер балдар иштеп атат. Буюрса биз бирдикте бул илдеттен оңой жеңил арылабыз. Рахмат. Иншалла. Анан ошол азыр бизде Кызыл Кая шаарындагы ооруканада өзүңдөр билесиздер, эски Союз учурундагы деп койсок болот, ошондой скорый помощь, тез жардам машинасы иштейт. Ошол биздин активист агаларыбыз тарабынан демилге көтөрүлүп, азыр ошого акча жыйнап атабыз. Жыйналган акча Кызыл Кая шаарына заманбап ошол жакшы жүргөн бир жаңы тез жардам мунасын алып бергенге жумшалат. Иншалла ар бириңиздердин колуңуздардан келишинче ошо кошкон салымыңыздар ошол Кызыл Кая шаарындагы бир да болсо өмүрдү сактап калганга буйруса, иншалла ошо себепчи болот деп ишенебиз. Кошумчалап кетейин мен дагы. Азыр бүгүн Тилек Токтогазиев деген жигитибиз менен сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Ошону биз шаарга алып келген барабыз. Тилек Токтогазиев билесиздер, өзү жасалма дем алуучу аппаратты жасалма жол менен баллондор аркылуу жасап, бул түбөлүк иштетсе боло берет, ушул жерде көп жылдар иштеп берет. Ошону буюрса биздин шаарыбызга келип калса, бул жакшы жаңылык болот. Ошондой эле бизден сырткары Кызыл Кая шаарында өзүнүн акчасы менен дагы башка көп колдоо көрсөтүп, жардам көрсөткөндөр өтө көп. Жеке ишкерлер, ошондой эле азыр медиктерге ар тараптан жардам көрсөтүп аткан, ошондой эле бекер тамак таратып аткан мекеме ишканаларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолорго дагы колдон келишинче жардам берсеңиздер болот, ошондой эле дуа кылып койсоңуздар болот. Иншалла бул ооруну баарыбыз жеңебиз.